функцияны изилдөөдө эң керектүү болгон дагы бир 3 касиетине токтоло кетели. Мисалы, y барабар 1 бөлүнгөн x квадрат плюс 3 функциясы берилсин. Ушул функциянын графиги x жана y окторун кесип өтөбү? Кесип өтсө кайсы чекиттерде кесип өтөт деген суроого жооп берели. Анда эгерде функциянын графиги x огун кесип өтсө, ошол чекитти биз a дей туралы. Анын абсциссасы x болсун дагы, ординатасы y болсун. Ушул x огун кесип өткөн чекитте x чекитинде кесип өтөт да y 0 болот. Башкача айтканда берилген функцияда y-тин ордуна 0-ду коебуз. Анда 1 бөлүнгөн x квадрат плюс 3 барабар 0. Эгерде ушул барабардыкты теңдемени чыгарып x-тин маанисин таба алсак, анда биз x огун кесип өткөн чекитти табабыз. Бул барабардыкты кандай түшүнсөк болот? Берилген мына эки бөлчөк 0-го барабар болот дейт. X-тин кандай маанисинде? Бөлчөктүн мааниси 0-го барабар болот. Бөлчөктүн мааниси 0-го барабар болуш үчүн алым 0-го барабар болуш керек. Алым бизде 1 болуп турат. Демек, 1 болсо эч качан 0-го барабар эмес. 1 эч качан. Демек, бөлчөктүн мааниси 0-го барабар боло албайт. Бул x огун кесип өтпөйт дегендик. Берилген, демек, мына функциянын графиги x огун кесип өтпөйт экен. Экинчи суроо, y огун кесип өтөбү дейт. Y огун кесип өтөрүн билиш үчүн анда тескерисинче x-ти барабар 0 деп алсак, график y огун кесип өткөн чекитти табабыз. Анда y барабар 1 бөлүнгөн x ордуна 0-ду коебуз. Анда аны жазбай койсок деле болот. Анда 3 болуп калды. Ошентип берилген функциянын графиги y огун кесип өтөт экен. Y-ти 3-төн 1, y огун минус 3-төн 1 деген чекитте кесип өтөт экен. Ошентип функциянын графиги x жана y-ин кесип өткөн точкаларды ушундай жол менен тапсак болот экен. Экинчи бир касиети y-тин функциянын y барабар 6 плюс 3x бөлүнгөн x квадрат плюс 1 функциясы берилсе, ушул функциянын нөлдөрүн тап деген суроо коюлса, функциянын нолун табуу деген эмне? Y-ти барабар 0 кыла турганда x-тин маанисин тап деген сөз. Y болсо, мына бир эки бөлчөктүн маанисин биз y менен белгилегенбиз. Демек, анда ушул бөлчөгүбүз 6 плюс 3x бөлүнгөн x квадрат плюс 1 барабар 0 болушу керек экен. Бөлчөк качан 0 болот? Бөлчөктүн алымы 0 болгондо гана 0 болот. Себеби 0-ду каалаган санга бөлсөк 0 чыгат. Анда биз бөлчөктүн алымын 6 плюс 3x барабар 0 деп чыгарсак болот экен. 3x-ти сол жака калтырып, 6-ны оң жака алып өтсөк, белгиси карама каршы белгиси минус 6 менен өтөт. Анда x барабар минус 6-ны 3-кө бөлөбүз. Ошентип x барабар минус 2. Муну кандай түшүнсөк болот? X-тин ордуна минус 2-ни койсок, берилген теңдеме бөлчөктүн мааниси 0-го барабар болот экен дагы. Сурап жаткан функциянын 0-ун таптык. X барабар минус 2-де табылат экен. Үчүнчү бир мисалдык касиетин карап көрөлүк. Бизге y барабар 4x плюс 16 функциясы берилсин. X-тин кандай маанилеринде y-тин мааниси оң болот деген суроону жооп берип көрөлү. Y-тин мааниси оң болот дегенди башкача айтканда y чоң 0-дөн деп алсак болот. Анда 4x плюс 16 0-дөн чоң болуш керек экен. Себеби 4x плюс 16-ны биз y менен белгилегенбиз, чоң 0-дөн. Анда 4x-ти барабарсыздыктын сол жагына алып калып, 16-ны оң жакка алып өтсөк, минус 16. Мындан x чоң болот, минус 16-ны 4-кө бөлөбүз.
анда x чоң минус 4-төн. Муну аралык менен жазсак, минус 4-төн плюс чексизге чейин деп жазсак болот. Жооп кандай болду? Эгерде x ушул биз азыр тапкан минус 4-төн плюс чексизге чейинки аралыкта жатса, анда берилген функция оң мааниге ээ болот экен. Суроо туулат, калган аралыктачы деп. Демек калган аралыкта функция y-тин мааниси терс болот.